Ушул жерлерде дагы адам көп болгон учурда кырыңан өтө турган эле жерлер да. Көрдүңүздөрбү? Алынып калган ал жерлерде турбалар, ордулар бар. Снос иштери болгондон кийин алып тазаланган. Көрдүңүздөрбү? Ушул жерден тосулуп турган эле. Азыр алынган. Бул жерде да буз салуу иштери жүрүп атат. Даже жөөтмөк үчүн мындайча айтканда пешоход дагы жок да. Эми бул жерге экелерине бордюр орнотулуп, шагыл төшөлгөн. Азыр суук болгондо байланыштуу бул жерге асфальт басылбаса керек. Снос иштерден кийин бул жердеги кызылсызга чыккан мыйзамсыз курулуштар алынган. Ассаламу алейкум, амансыздарбы, мусулман туугандар. Бүгүн биз Келечек базарына келдик. Бул жерде снос иштери кандай жүрүп жатат? Элдердин түшүнүгү кандай? Жана ошондой эле Ош шаарынын мэри бул жерлерде снос тууралуу өтө чоң бир съемка кылып кеткен. Ошонун жыйынтыгы кандай болууда сиздерге тартып көргөзөлү. Андыктан сиздерге кутман күн баарыңыздарга баштадык. Көрдүңүздөр, биз азыр Айлампада турабыз. Бул жол Кыргызстан көчөсү жана ошондой эле Масалиев проспектиси бул жак. Бул жөөтмөк Айлампа. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле. Биз азыр Айлампадан түшүп, Келечек базарында снос иштери кандай болуп атат жана эмнелер алынды, бир катар маалымат берип өтөлү баарыңыздарга. Көрдүңүздөр, бардык жерлерде снос жазуулар жазылган. Бул томдун астындагы магазин дүкөндөрдөгү снос деп жазылган. Бул жол Кыргызстан көчөсү. Биз азыр Келечек базарын тартып көргөзөбүз. Көрүңүздөр, бул жерде ушул решетка кылып тосуп койгондорду алган. Бузулган боюнча турат. Бул жерде дагы снос иштери жүргөн. Акча алмаштыруучу жайларды дагы сноско деп жазган, көрдүңүздөрбү?
Bir орындық бошотулуп, бузуу алдында турат. Бул жердин дагы buzulgan gördüңүздөр бе? Снос деп акча алмаштыруучу жайлардагы жазылган. Бул жерде да буз салуу иштери жүрүп атат. Бул ошол Кыргызстан көчөсү. Бүкө кесилиш жери жолдун. Бул жер жолдун бою болгондуктан көрдүңүздөр. Снос илешкен да бул жерде, кызыл линияга чыккан тротуар илешип калган. Снос иштерден кийин мына алынып атат, көрдүңүздөрбү? Сностон жазылган бул жердечи. Бул жерде Ошка турган. Ошка оператору, О оператору. Бул жерде Мегаком. Бул жерге да Снос деп жазылган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Кыргызстан көчөсүнүн алкы бетине өтөбүз. Ошол жактарда тарталы. Жерде дагы бир каптагар объектилер алынган. Азыр ичинде перфоратор иштеп жаткан учуру. Ичи да ремонт болуп жаткан окшойт. Бул Улдый жакка карап кеткен көпөрөнүн түп жактары деле алынган эмес, ошол бойдон турат, көрүңүздөр. Hazır biz telefonda açırıp atlet götürü. Uzaklarda böyle snos işleri alıngan emez. Bu bank
кээ бирки ошол жерлерде пирожки пиширилган жерлер бар, ошолорду алынып жатыр. Бул жерде дагы тепкич камаган болгон билем. Снос деген жазуу көрүнбөйт. Ошол жерлерде дагы адам көп болгон учурда кырыңан өтө турган эле жерлер да. Көрдүңүздөрбү? Алынып калган ал жерлерде турбалар, ордулар бар. Снос иштери болгондон кийин алып тазаланган. Gördüğünüzler ошол жерден тосулуп турган эле азыр алынган. Бул көчө кичине көчө. Бул жак Кыргызстан көчөсү. Айланып атат. Жол өтмөктөр, адам өтүчү. Бул жер болсо, көрдүңүздөрбү? Тар көчөдөн дагы бул жерден дагы өтө кыйынчылык менен өтчү элем. Адамга жүргөнгө даже жөө өтмөк үчүн мындайча айтканда пешоход дагы жок да. Эми бул жерге чекелерине бордюр орнотулуп, шагыл төшөлгөн. Азыр суук болгондо байланыштуу бул жерге асфальт басылбаса керек. Снос иштерден кийин бул жердеги кызылсызга чыккан мыйзамсыз курулуштар алынган. Бул курулуш кандай болуп калат экен билбейм. Снос деле жазуусу жок. Бирок жолдун түгүнөн өткөн да. Курулуп калган жол ошонун жанынан экен 1 метрден кийин эле уже жол жүрө турган болуп калган. Кыргызстандагы курулуп жаткан жаңы домдор.
Мына ушундай. Ушул жерге чейин тротуар коюлган. Көрдүңүздөрбү? Келечектен Кыргызстан көчөсүнөн бери карап келгенде ушул жерге чейин тротуар орнотулган. Бул жерде дагы 4 бөлүк жол бар экен. Мына ушундай келечек Кыргызстан көчөсүндөгү болуп жаткан сунош иштери тууралуу сиздерге видео чыгардык. Видео жаккан болсо катталып, жакты белгисин басыңыздар. Биз сиздердин кызматыңыздарда ар дайым. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Азыр Рамазан айы жакшы иштерди, жакшы согуш иштерди кылганга Алла Таала бардыгыбызга насип кылсын.